Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү түз эфирде улантып, жакшы бир маанай менен баштайбыз. Канат берген, калк сыйлабалар бак берген, дагы бир кыргыздын кымбат булбулдары, биздин асылдарыбыз, ардактуу меймандарыбыз келип орун тапты. Дал ушул ырыстуу меймандарыбыз менен тааныштыралы. Андан соң жагымдуу бир чыгармалар, кызыктуу маектер орун алат деген үмүтүбүз бар. Ооба, бүгүн бизде кадырлуу конокто Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын жалпы жааматы. Демек, тааныштырып өтөлү алгач эле. Ооба. Жалал Абад облустук Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын директору Базарбай Мадоморов агайыбыз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти, шаңкылдаган шайыр үндүү эжекебиз Шахрат Талипова эжекебиз жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти агайыбыз Токтомурат Осмоналиев агай, жана ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери, президенттин ардак грамотасынын ээси Чынара Боронова эжекебиз бизде. Кутман таңыңыздар менен көргөнүңүзгө өтө кубанычтабыз. Куш келипсиздер. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы эс алып турдуңуздарбы? Эми алгач мындай эркин микрофон берели. Жалпы эл журт менен амандашып, саламдашып алсаңыздар болот. Рахмат. Жалпы калай калкты саламатсыздарбы? Кутман таңыңыздар менен сиздерге дайыма биз жакшылык каалайбыз. Сиздерге рахмат чакырганыңарга. Ушу эл журт менен учураштырып, каалоолорубузду айтып, ырларыбызды угузганыңарга. Рахмат. Ооба, сиздердин Жалал Абад чергесинен алыс болсо дагы тартып келип бергениңиздерге биринчиден ыраазычылык билдиребиз. Негизинен кыйналбай эле келип алдыңыздарбы? Эми жаштардын Жалал Абад деген жер билесиздер, кыйла алыс турат. Ошого карабастан эртең менен туруп, ошту карай шашып, газды болсо басып, келип калдык ушу таңкы конокко жетип калайлы деп. Тумандардан качып. Тумандардан качып. Негизи мен мында азыр сиздердин баягы жүзүңүздөрдөгү жылмаюуну көрүп, сиздердеги бир кубатты энергияны көрүп, ушундай бир суроо жаралып атат да, Шахра эжеке. Дагы деле мен жаштыгымда сизди көрүп чоңойдум, сыналгылардан көрдүк, ырларыңызды угуп чоңойдук да. Анан дагы деле ушул жапжаш бойдонсуз да. Анан негизи чыгармачыл инсандар, ыр менен жашагандар, ыр менен жорулушуп аралашкандар негизи жапжаш бойдон сакталабы? Кандай болот? Эми биздин ишибиз ошондой да. Ыр жашоомдун кубанычы деп бекеринен айтылбайт да. Мен ушу бала кезимден баштап ушул ырдап иштеп келатам да. Ошон үчүн эми анын үстүнө мен азыр жаштардын арасында иштейм. Эң аксакалы, апасы мен. Бирок ошолорго окшошкум келет да, мындай өзүмдү түздөп. Анан эле менин курагымдагылар азыр менин классташтарым картайып, байбиче болуп, кемпир болуп калган 60-тар. Мен болсо өзүмдү карап 18 жаш. Жакшынакай болуп, кой, буларды уят кылбайын жаштарды. Жакшынакай болуп, ушулардын катарында сылап сыйпап дегендей. Анан кийин ошентип жүрөм да айналайын. Ошондо өзүңдү өзүң карабасаң катын кетет дейт го сонда. Анан дагы эчке сиздин ар дайым күлүп, жылмайып, шайыр жүргөнүңүздү көрөбүз да. Бул дагы бир жаштыктын сыры болсо керек. Мындай да. Антип жүрбөсөң болбойт да, ишиң да ошондой. Мисалы үчүн мен өзүмчө болгондо мүмкүн мындай ойлонуп кетип аткан болдум. Бирок астыман эл чыкканда, адамдар чыкканда мындай жакшынакай болуп жылмайып мүмкүн учурашып калаттырбыз. Ошол убакта адамдар чыкканда мындай жылмайып пайда болуш керек да. Учурашып коелу деп мындай күлүп жайнап. Ошондон да меники. Эми баягы чыгармачыл инсан болгондон соң, баягы сөзсүз түрдө чыгармачылыкта жаңыланууларды, өзгөрүүлөрдү кылууга дайым аракет жасап келесиздер да. Мына буюрса биздин дагы баягы кабарыбыз бар. Ошол жерлерде, биздин аймактарда, түштүктө, борбордо буюрса мына чоң бир концерт беребиз деген жакшы бир ниеттер менен аракет көрүп атат экенсиздер. Буюрса биринчи концерт Жалал Абад шаарында өтүптүр, Эми ошол концерт боюнча бир маалымат берип өтсөңүздөр, ушул тууралуу кеңири сөз кылсак агайлар. Эми бул концерт мына Токтосун Тыныбековдун филармония өтө чоң жамаат. Өзү Кыргызстанда 3 филармония болсо, ошонун бирөөсү ушу Жалал Абадта турат. Анан чыгармачыл жамаатта аябай чоң, бир 10га жакын топ бар, оркестрибиз бар дегендей, жандуу эстрадалык топ, герний сурначылар, аккордеончулар, удулдар, бийчилер дегендей. Анан эми ушул бир жылда бир отчетту концерт катары элди кыдырып чыгышыбыз керек. Негизи планлаштырылат жылдын башында. Анан быйыл ушул жылдын башында ушул жаңы жылга жакын Жалал Абад жергесине бердик. Анан ушул баштайлы деп оштон баштап атабыз, борбору деп.
Buyursa 20 март күнү Ырысбай Абдыкадыр атындагы областтык филармонияда Оштун филармониясында концерт болот. Жалпы элди чакырмакчыбыз. Ошол шакыр эжебиз кыргыз эл артисти Арсыбек Бедияров агабыз баштаган, Абдулла Иманкулов деген кудулдар баштаган ырчы бийчилер 35-40га жакын артист келип концерт бермекчи. Баарысы келишет, буюрса. Агай, бул концертке аябагандай узак убакыт даярдансаңыздар керек. Жогоруда өзүңүз айткандай жамаат дагы чоң болгондуктан агай. Албетте бул биз баягы жыл бою даярданабыз да концертке, баягы жөн жүрбөйбүз. Биздин ишибиз ошо болгондуктан дайыма жаңыланып, ошо алда болгон концерттерге келип, жаңы чыгармалар иштеп, жаңы идеялардын үстүнөн иштеп дегенде эски чыгармаларды иштеп, анан топтоп туруп баягы концерт программаларды ушу майрамдарга карата, баягы тематикага карата түзөбүз да, анан ошол менен концертке чыгып турабыз да. Айтат го, таланттын сырын сыйла, кыргыздын ырын сыйла дейт. Ансыңарда баягы сиздердин аспаптарыңыздар менен келип, анан катарыбызда арабызда баягы эл артисттери отурса баягы үнүн уккун келет экен да. Алардын ырын уккун келет экен, болбосо жүрөк кысылчудай болуп турат дегендейчи эжеке. Ырда деген турасыңар го ырдап берсеңиздер сиздер өзүңүз оюңузду ошол. Мен эми мындай кылайын базаң. Кичине элди чакырып коеюн. Урматтуу калайык калкы чакырып. Ооба, кайрылып. Бизде жандуу үн менен ырдайбыз, Кудай кааласа. Эми анча-мынча бар кичине маны эметпеш керек. Жандуу үн менен көбүнчө биз филармония болгондуктан жандуу менен ырдайбыз. Келип 20 күнү Ырысбай Абдыкадыров атындагы филармонияда чоң концерт, Токтосун Тыныбеков атындагы жааматты жалпы концерт болот. Ошого мен элди чакырып кетем. Кечикпей, билеттерди алып, билеттер да сатылып атат. Бирок аз эле калды деп уктук, эртерээк келип алышсын. Мен суранам ошону. Жалп келген мен эмнени ырдап берейин эми, базаң. Тoko. Жок, эми ырдайын, сагынычты ырдайын биринчи. Токтосун сөзү, Токтосун Тыныбековдук, обону кытайлык бир жашынакай оочу жигит экен. Мен ошону ырдап берейин анда. Кабыл алып коюңуздар. Ойлоп сагынып, бүтөмдү сенин зарыгып, карадың көзгө көрүнбөй, калыбыңды мага кейтарынып, тамаша бүткөн кыялың, таратамын сенге де юлайым, табылып жүрөк дарысый, таркаса болуп кей кумарым. Erimeke karap süröttün, eskerip neçen ay gün öttün, erkelep aytkan söz üçün, ezbesең болуң жүрөктү.
Браво. Чоң рахмат. Атаң көрүү жашты кез, кандай жаша? Көдөндөн ырлар чыкты, небір укмуш дейт го. Сонун чыгармалар жаңырды. Эми баягы жуп кылбасак болбой калат эжеке. Кандай дейсиз? Жуу менен ырдап берейин, анда кайсын ырдайлы, эстей жүрдүрдайлы же нарындан жазган салам кат ырдап берейин. Ууп калдым. Жаш элек шайыр шаттанган, алыска сапар аттанган, кыймылдап поезд карасаң, кылгырып көздөн жаш тамган. Кыймылдап поезд карасаң, кылгырып көздөн жаш тамган. Толкунун жире бабасын, учуна жетпей санадым. Убара болуп кылычактагы артымды улам карадым. Убара болуп кылычактагы артымды улам карадым. Караган менен көз жетпей, капкайда калды караның. Элестейт бирок сүйкүмдү, жарокер жал жамалың. Элестейт бирок сүйкүмдү, жарокер жал жамалың. Bir buket gül sunulan, büyüttü güçlü kaktalgan. Salamat esen bardım dedi, uzatıp kaldım vokzaldan. Salamat esen bardım dedi, uzatıp kaldım vokzaldan. Yatan göray, uzatıp kaldım vokzaldan. Деген Баракелде. Не деген үн, не деген чыгарма. Сон кайра эле ырдап бергиң келет. Жашагым келип кетти. Негизинен эле ооба биздин телекөрүүчүлөр дагы аябагында ушундай үндөргө суусап, сагынып турган болуш керек. Бүгүн биздин студиябызга аябай сонун көркө бөлүп, жакшы бир чыгармаларды аткарып бергениңиздерге чындыгында ыраазычылык билдиребиз. Анан эжеке негизинен сиз көбүнчө дайым ушундай мындай шаңдуу ырларга басым жасайсыз. Мен өзү үнүмө мына ушундай шаңдуу ырлар жарашат да. Анан мындай мекен жөндө, ата эне жөндө, бала жөндө ырдап жүрөм, аларды деле кошуп. Аларды эми башка жерде ырдайм да. Бирок басымдуу бөлүгү. Басымдуу бөлүгү мына элге ушундайлар жагат да. Жашынакай ырларды башка эл ушундайды уккусу келет азырчы. Ал эми азыр эчке баягы убакыт өткөн сайын адамдын ошол ырга болгон табити деле бардык нерсеге мындай табит өзгөрөт экен да. Ал эми өзүңүздүн жүрөгүңүз азыркы убактарда мындай кандай ырларды ырдаганды санап турат? Эми эмне кылайын, эми эч ким картайгысы келбейт экен. Бирок жүрөк жаш. Дагы эле болсо ошо жанагы жаштар ырдаган ырдаган келет, бирок өзүңдүн возрастка туура келбеген үчүн мен анча ырдабайм, бирок эскертип ырдайм. Мен жаш кездеги ырларым деп кээ ырдап кое берем. Ырдаш керек, элге жеткириш керек. Ал эми Чынара эжеке сизге суроо узаталы бул жактан. Ал эми бул жак эжекеге суроо бербедикпи? Сизде кандай ырларга көбүнчө басым жасайсыз чыгармачылыгыңызда? Менде негизи
баягы жүрөктүн ырлары, анан кулактын ырлары деп бөлүп коебуз биз жолдошум экөөбүз. Анан жүрөктүн ырлары деген бул мукамдуу, ыргактуу, жай стилиндеги ырлар. Анан мен учуру келгенде керектүү жерде ошол жай жүрөктүн ырлары керек болуп калган да, ошол жүрөктүн ырларын ырдайм. Ал эми шаңдуу ырларды баягы той топурда, анан бир көңүлдү көтөргөн жакшы жерлерде кечелерде. Анан албетте концертте элдин дагы көңүлүн көтөрүш керек. Эже айткандай ошондой шаңдуу ырларды концерттерде ырдайбыз. Негизи эле баягы экөө тең мага жан дүйнөмө жакын эки. Бирок көбүнчө элдин маанайына карап кеткенде. Негизи мындай. Баягы тематикага карап бөлөбүз да. Негизи жалпы суроо салгым келип атат да. Анан баягы чыгармачыл инсансыздар, мына кадыр баркыңыздар бар, зоболоңуздар бийик коомдуу дегендейчи. Ошол мисалы ырга болгон табит ар бир адамда мындай кездеше бербеген бир касиет экен да. Ошол негизи ар бир адамда мындай чыгармачыл инсанда көкүрөк дүйнөсүндө уюткуп болуп пайда болобу, же аны кийин баягы чыгармачылык менен иштөө менен биргеликте жакшы бир эмгектин, натыйжанын акыбетинен улам мында ар бир чыгармачыл инсан пайда кылса болобу ырга болгон табитти, тандоону. Ушул боюнча мында оюңуздар кандай? Азан айтып берем сен. Эми баягы бизде айтып калат, өзү 1% талант берилет, 99% эмгек деп айтылат да. Эми нарактан Кудайдан берген да талант болуш керек. Анан көбүнчө эмгек. Андай нашагы азыр кайсы курага келип калса да дагы эле жаштардан даже көбүрөөк эмгектенет. Чыгармачылык эмгек талап кылат. Окуш керек дегенде билим алыш керек. Күн сайын жаңыланып туруш керек жан дүйнөң. Элдин табитине карап, анан эми азыр баягы интернеттин заманы болуп калып, мына биздин эл журттагы ырды уга билген адамдар болуш керек да, чыгарманы уга билиш, жан дүйнөсү туя билиш керек да. Анан интернетке кирип алып туруп, баягы чет элдик башка биздин коомго туура келбеген, биздин эмебизге кыргыздын менталитетине туура келбеген чыгарма нуктага бурулуп кетип, биздин илгертен келген өзүбүздүн түпкү фольклорубуз ада салтыбызды унутуп ырларга көңүл кетип атат да. Анан ошон үчүн эмгек болуш керек. Ошол биздин чыгармаларды өтө мазмундуу баягы чыгармаларда кыргыздын музыкалары ошолорду уга билиш керек. Анан эми чыгармачыл инсандар ошо иштей билиш керек өзүнүн үстүнөн. Анан бирөөлөрдү копировать этип, же болбосо баазы эми көрүктүү агымдар көрүп реперлер чыгып атат дегенде эми төкүм акын деген десең алар төкүм акынга да окшобойт, жөн эле турганын айта беришет экен баягындай. Ушундай агымдар пайда болуп атат. Эми элибиз тандап бирге угат болуш керек деп ойлойм. Эми ушул эле суроону боюнча негизи Токтомурат агай сиздин да ой пикириңизди окугубуз келип атат. Мына колуңузга комузду кармап турасыз. Бизге деле эфирге келип калышат. Балким ошол мындай комузду көп черткен жаштарчы, анан ошондон ой пайда болот. Убакыт өткөн сайын ушул улуттук аспапка жаштардын дагы мындай кызыгуусу, каалоосу күчөп баратат окшойт. Өзі қырғыздың қайсы аспаптары бар, өзінің националдың деп айтамын да ұлттық. Ошон қырғыздың комузу бар, кыякы бар, ос комузу бар, чопочору бар, чор дегендей. Қырғыздың ұлттық аспабы болған үшін комузду көбүрөөк үйрөнүшүбүз керек, кыргыздын жаштары. Ошон үчүн мен комузга көп басым жасап, жашыман бери, 7 жашыман бери биринчи класстан баштап комузду атаман үйрөнгөм. Атам комуз аябай үйлөрдү аябай сон чертчү. Ошо биринчи класстан баштап окуп бүткүчө бир да комуз үйрөнүп, анан музыкалык окуу жайы бар, Ниязабадта. Ошол жерге тапшырып, ал жерде агайлардан билим алдым. Болуш Мадазимов агайыбыздан билим алдым. Жана Ош университетте музыкалык факультетте Садыбай Шаптанов агайымдан билим алдым. Факырды Баяктан билим алдым. Ошон үчүн комузду көбүнчө мен кызыкканым кыргыздын жаштары ушу комузду үйрөнсө экен дейм. Кыргыздын улуттук аспабын үйрөнсө, анан ошондон кийин кыргыздын комузу кылымдар боюнча жашайт. Кыргызды таанытат, чет мамлекетке барганда акерде өнүнө тандайбыз конкурска катышканда. Кыргыздын комузу менен же ырдаш керек, же күбөнөш керек. Ошон үчүн кыргыздарды мен көп кызыктырып, ырларды ойноп, күйлөрдү ойноп, ошон көп окуучуларды тарбияладым.
комузга ошончо жаштар кызыгып атат азыр. Ошого өткөрүш керек болуп атат. Кыргыз эл аспаптары, мына оркестрде ойноп атабыз. Ошон үчүн мен комузга кызыкканым, үйлөрдү аябай жакшы көрөм, ырларды жакшы көрөм. Ырды дагы жөн эле чертип ойноштун кереги болбойт. Аны бардык кичинекей болобу, эскир болобу, жаңыр болобу, комуздун өзүнүн жолу менен ырга ушунчалык көп берип, көп жаңыр талап кылат да, тери ойнош керек. Шилтеп чертеп ар кандай ыкмалар бар. Ошон үчүн комузду бардык үйлөрдө ырларды ойлосок болот, чет мамлекеттин ырларын да ойносок болот, музыкаларды да ойносок болот комуз менен. Жүрсө болот, комуз. Токомдун сөзү оозуңда токо. Биринчи жолу бизде оркестр жанагы эстрадага комуз коштоп чыккан токо биздин Жалал Абад областында болду. Арызбектин ырларын мына ушу тургандар баары ырдап, ана бирибиз калбай. Ырдап анан токону комузга ойноду ушу ырларын. Анан тиги аранжировкаларын жасап туруп, комуз менен коштоду. Биринчи жолу Кыргызстанда мына ток ойноп чыккан ошол кошто. Ошону туурап кайта кийинки жаштар баштады. Биринчи жолу токо ошондуп коштоп биз чыкканбыз да, биз ырдап чыккандан калгандар кийин чыкты, чынын айтканда. Агайыбыз үлгү болгон. Бул үлгү болду. Эми бул чертип аткан байкадасыңарбы? Муну ойноп атканда өзүнчө комузунда оркестр бар. Өзүнчө комузунда Yamaha жанагы инструменттердин баары бар. Бардык инструмент бар. Бүт ичинде өзүнчө. Бул жок болсо биз Теманы да ойнойт, аккомпанементти да ойноп кете берет. ошондо ойноп кете берет. Бул жок болсо бизге баягы жандоочу кийик атырат деген сөз бар го айнана. Ошол жандоочу болуп, мына аккордеон, мына комуз, жаныңда ушулар болсо, тепеле койкоңдо ырдайсың эле. Көңүлүң ток болот деңиз. Көңүлүң ток болот. Мына мен азыр койкоңдодум го, Ошон үчүн токомо күч кылат дейли, Ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында ар бириңиздердин Кыргызстандын дегеле маданиятына кошкон салымыңыздар ополтодой десек болот. Эми агайдан демек чыгарма сурангыбыз келип. Ооба, баягы бизден мурда көрүүчүлөрүбүздүн баягы ырга болгон баягы курсак аш дегендейчи. Азыр мындай алсак болобу? Күйлөнгөн немеде турат да комуз. Ошон үчүн чынар эжиңерди ырдатып агайлар да келип. сүйгөн күйлөп койгон көрдүңөрбү? 3 комузду минат келдик. Бүт ошондой да. Чынар эжебизден баштайбыз андырды. Улантабыз эжеке. Эми азыр эле Токтомурат агайыбыз жөнүндө сөз болду. Бул агайыбыз комуз ойногондо мындай ырдагысы келбеген адамда ырдагысы келип кетет да. Ушунчалык жүрөгүң толкунданып ырдайсың. Анда эмесе азыр биздин Азарбай Разакулович, Токтомурат Осмоналиев коштоосунда Анда сен 15 жаш делең деген чыгарма.
Ай баракелде, көп жашаңыз. Бали. Үнүңүз өчпөсүн. Шефтин бабичеси. Бир көңүл көтөргөн, ушундай бир жагымдуу, бир шедевр чыгармаларды угуп аткандан кийин ушундай бир суроолор пайда болуп атат да. Шахра эжеке. Угуп атабыз айнала. Мүмкүн болсо баягы айтсаңыз, азыркы баягы дыктын тыш баягы чыгармалардын жаралуусунан кийин ушундай бир шедевр чыгармалар жаралабы? Азыр баягы ырчылардын да катмары көбөйүп кетпедиби? Бирок тилекке каршы көпчүлүгү баягы жеңил музыкага көнүшүп алды, үйрөнүшүп алды дегендейчи. Эми мен айтат элем да, ошого көнүп алды. Көнүп алганда дагы ырчы эмес алар. Алардын үнү жок, эчтегеси жок. Себеби компьютер бар да. Аранжировка кылып берип коет экен. Үнүн ошого тууралап коет экен. Мана мен эле өзүм балам аранжировщик Марат Батырканов деп билем да. Бир гөлдүк бир кыз келген бир ырчы. Эми азыр знаменитый ырчы болуп калды, айтпайм. Ооба, аны айтпайм, көп жыл болуп калды, бир 10 жылдан ашып кетти. Анан келип эле ырдап атат бир кыз. Аны ырдап атканда танасизден чыгып атат, үнү жок экен. Анан кийин деп угуп өтүп кетип калдым нар жака. Анан тиги кыз ырдап коюп кетти окшойт. Бир убакта Марат эшикке деп чыкты. Анан чыккандан эмне болду балам десем. Жаман жадап кеттим да, муну ырчы кылыш керек деди. Эми ой, бул кантип ырдайт айланайын деп мен аябай таң калдым да, десем 2-3 күндөн кийин көрөсүз, бул сонун ырчы болуп калат деди. Көрсө, аранжировкасын жасап берип туруп, үнүн компьютерден жасап коет экен. Анан ошо замат менин балам анын баскан турган колунун мимикасын, монтур тайсың, мондасың, оозуң монтуп ачасың деп үйрөтүп, такшалтып койду. Кийин карасам эле ырчы. Знаменитый чет мамлекетте жүрөт. Анан ырды бузуп ырдашат экен да. Бир кайрыктарын туура эмес, сөздөрүн да туура эмес айтып, ушинтип ырдашат азыркы жаштарчы. Эми мен жаштарга айта турган ушуда, эми кыргыздын өзүнүн накта таза үнү менен кыргыздын ырларын бузбай, текстин бузбай, анан кийген кийимдери дагы мындай формалары. Кыргыздын жашынакай кийимдери бар. Жанагындай капкара сапкара кийимдерди кичап деп коебу. Ошолорду кийбей, өзүбүздүн сонун топуларыбыз бар, өзүбүздүн сонун чермелерибиз бар. Андай эле болуп гөлөш мази дегендер бар бизде сопсон. Ошолорду кийип кыргызча ырдап койсун. Сонун болот. Азыр башкача болуп калды. Эми мен жаштарга жаман көрүнбөйүн, жакшыраак карыйын деп эчтеке айта албайм. Бирок айта турган насаатым ушу, биз кыргыздын нукурагындай талантын, костюмдарын, ыйларын угузушубуз керек да. Ошо менен жашашыбыз керек сада болот. Ошо биз айтып жаткан баягы ырчылардын катмарын токтотуу үчүн дагы же азайтуу үчүн дагы биз бир башкача бир кадамдарга барышыбыз керекпи? Мисалы, лицензия сыяктуу нерселерди киргизип, баягы чыныгы үнү бар, таланттуу адамдар, баягы ырчылар лицензия алып, анан калгандар лицензиясы жок эле ырдабай деген сыяктуу. Кут деген болчу эле да. Кут себет деп кеңеш болчу эле, ошо жерде менен биз жаш болдук да, жаш болуп өттүк. Ошондо баскан турганыбыз бутубуз кыйшык эмеспи? Эми кебетебиз кандай? Ошого ылайыктуубуз бирдагы. Үнүбүз жакшы болуп турган, кебетебиз жаман болуп турса, албай койчу бизди. Эми кече күнү мен угуп калдым, тиги депутаттар ошону немеге жогорку кеңештегилердин сөзүн угуп калдым. Жанагы жылаңач чыккандар бар го, жартысы жылаңач. Ошолорго тыюу салат экен, Куда кааласа. Эми ошол аткарылса экен. Ошондой эле аткарылса сонун эле болмок. Ырларды дагы бузбай ырдашка, ар бир автордун өзүнүн сонун ырлары бар да. Ошентип кече ушундай угуп калдым да, ошол аткарылсын деп мен дагы ушундай тилек кылып атам ошо. Туура айтат эже, анан мен дагы кошумчалай кетейин. Ооба. Ошол баягы бир лицензия керекпи, чыныгы нукурак үнү бар таланттууларды тандоонун бир функциясын ойлоп чыгыш керек да, механизмин ойлоп, анан баягы фонограмманы жок кылып туруп, биринчи ошол үнү барларды иргеп алып туруп, сиз айткандай баягы лицензия берип, анан кийин ошолорго мүмкүнчүлүктү берип, мына значит бул адам үнү бар, ырдай алат деп туруп, анан баягы керектүү жерде фонограмма керек болуп калат, телевиденияга керек болуп калат, стадиондордо. Ошол мына бул ырчылыкка жарактуу, бул болбойт дегендей, мына эже айткандай, сиз айткандай бир эмеге түшпөсөк болбойт да. А то мына эже айткандай баары эле азыр мына
кооз кийинип алып, жасанып алып, баары эле ырчы болуп кетти. Башка кесиптегилер деле ырчы болуп кетти да. Баягы ырчылардын баркы кетип калды да, ушунун мененчи. Баягы башка кесиптегилер деле ырдай алганы деле, ырдай албаганы деле ырдап чыгып отуруп, анан кээ бир телевидениялар эми кечирип койсун эми көпчүлүгү акча берсе эле чыгара беришет да, ушуга таң калабыз да. Ал эми ушундай нукура, таланты бар, үнү бар адамдарды барсаң акча сурашат экен да. Көмүскөдө калып атат. Анан көмүскөдө калганы бир дагы анан кадырма эмес, кардыма айлайм деп анан барсаң, ырымды алып барсаң, бербей акча сураса, аябай баягы духум түшүп калат дагы. Кээде ушул кесипти таштап эле коеюнчу, же менин ырымды бербесе деп таарынганда күндөрүбүз болуп калат да. Ошон үчүн сиз айткандай ийиргелиш керек негизичи таланттар. Анан текстин жатышпайт. Текстин жатышпайт. Фонограмма ырдап атканда ооз туура эки жака кетип калат. Кошулуша албайт. Ошо фонограмманы жөндөй алышпагандар бар экен, айланайын. Анан эле мынтип сен ким элең садак болойн деп мен сурап калам да. Кээде телевидение болобу, чоң концерттерде. Апе, мен тааныбайсызбы, мен баланчам дегенде жаман болосуң да мен. Садак болойн, мен сени кечирип кой, мен тааныбайт экенмин деп коем, эмне дейм. Өздөрүн бир эптеп септеп фонограмма менен ырдап алып, өздөрү муну асмандай көрүшөт. А биз 20-30 жылдан кийин азыр деле жөнөкөй болуп жүрөбүз да мындай. Ооба, чындыгында улуу мундагыларды ар дайым көрөбүз, ошол эле калыбында жөнөкөй, ар дайым мындай өздөрүндөгү бир жылуулукту, маданияттын мындай күзгүсү катары сактап калган десек болот да. Туура, жаштарда ушул сезим бар экен да, мени тааныйт, мен паланчаева күчөмүн деген. Жаман көрүп уктум ошону мен. Ушул сахнада мына иштегенибизге 40 жыл болоюн деп атса деле, мени ким тааныйбы, тааныбайбы деп мындай этияттанып турабыз да. А жаштар болсо сразу эле мени эл тааныйт деп ушундай өзүн бийик сезген учурлары көп. Тааныбайсызбы деген мен бирөө жаш эле тааныбайм мен ушундай. Мисалы сол жаштар менен баягы чыгармачыл инсандар болгондон соң баягы жүрөгүңүздөр сезимтал, баягы сезимдерге бай да, ырларга бай дегендей. Анан жаш муундар менен концерттерде ошондой бир кечелерде жолугушуп калганда оюңуздар бир жерден чыгабы, дал келеби же алар баягы заман талабы деп эле таптакыр башкача ойдобу? Кандай? Меники дал келбей калат. Алар кызыктай болуп көрүнөт мага. Кийген кийимдерге жарашпайт түшүнүп айтканда ушун. Эми биз Шахра экөөбүз жалпы эле төртөөбүз тең Союздун нанын жеген Союз мезгилиндеги адамбыз да. Бизге ата-энелерибиз тарбия берет эле. Улуу муундун астында жарышып сүйлөбө, угуп отур. Анан кийин улуу муундагылардын айтканын жаса, ошолорго кызмат кыл деп. Азыркы жаштарды карап отурсаң, барган жериңде мындай адеби дагы жок да. Мындай адеп сактап, тамак жегендин дагы өзүнүн адеби тарбиясы, этикасы болот эмеспи? Тамак жеп атканда адам негизи сүйлөбөш керек. Карап отурсаң, жаштар кыйкырып аткан, бакырып күлүп аткан, ошол баягы бир жерге барганда дагы маданияттын адамдары биз элге үлгү болушубуз керек да, көз болушубуз керек. Бизди карап эл түздөнөт. Анан бир жерге барып алып биз тамак жеп атканда да өкүрүп бакырып сүйлөп, мындай маданияттуу этиканы сактабасак, ырчылар моундай экен анан деп аркабыздан билгизбей сөз болот да. Ошон үчүн маданияттын адамдары, мен жаштарга көбүнчө айтып коем, эми баягы жаман көрөбү, жакшы көрөбү, мен деле азыр 7 неберенин чоң эне тай энесимин. Болсун. Анан жаштар мындай болгула, уят, адеп сактап отургула деп коем. Эми аны түшүнгөнү түшүнөт, түшүнбөгөнү, бул бизге акыл болуп атат дешим мүмкүн. Айта берет да деген. Эми биз айтпасак ким айтат? Туура, эң туура. Ооба. Айтат го, ыргүүгө толтурабыз жан дүйнө боштуктарында сиздер ырдабасаңыздар азыр биз аябай кыйналабыз дегендейчи, убакыт үнөмдөп баары бириңиздерди мүмкүн болушунча ырдатып калалы, чыгарманы. Токошке бир аз жылып ал. Болду. Ана. Удобно элеби? Мен эми биринчи ошко музыкалык окуучайга тапшырганда биринчи курсман ошо Кыргыз Республикасынын эл артисти Болуш Мадасим агайым үйрөткөндө өзүнүн күүсүн ошону ойноп берип коеюн. Акбакай деген күүсүн биринчи жолу ойнодум да. Жакшы болот.
бали. Сонун агай. Негизи азыркы мына коомдун, биздин элибиздин деги эле ошол ата уулдардын, жарандардын концертке болгон да агымы кандай болуп атат, кабыл алуусу кандай болот, келүүсү, катышуусу кандай болуп атат. Анан эгерде аз боло турган болсо, биз ойлогон бир даражага алардын келишин, алардын санын кантип көбөйтө алабыз? Канткенде кандай иш аракеттерди көрүшүбүз керек? Эми суроону узаткым келип атат да барыңыздаргачы. Эми жана мен айтып өтпөдүмбү? Биздин баягы азыр интернеттин заманы дегендей ушул элдин табитин башка жакка буруп жүрдү да көпчүлүк маалдарда. Анан эми баягы мына Шакыр эжебиз айткандай, улуу мундагы союздун нанын жегендей артисттер бар дегендей, угармандар бар дегендей, ошол өзүнүн баягы билим деңгээли жогору, кыргыздын каада салтын ырларын түшүнгөн адамдар бар. Эми бизге эмне дейбиз, баягы реклама кетип атат, соц тармактардан да кетип атат. Анан эми баягы жарышып концерт койгондор да көп, конкуренция дегендей. Ошого карабастан биз эми канча 100 адам келсе дагы, 500 адам келсе дагы, ошо болгон дараметибизди, болгон күчүбүздү жумшап, элдин ушул рухун көтөргөнгө, маанайын көтөргөнгө аракет кылабыз. Албетте бардыгын чакырабыз дегендей, баягындай эми кээ бир артист жамандабай эле коюш керек, бир 4-5 ырчыны кошуп алып туруп, келип эле концерт коюп кетип аткандарды көрүп жүрөбүз. Анан дегендей баягы кээ бир убакта баягы тааныштуу, тамыры көп дегендей билеттерин таркатып берип туруп, акчасын топтоп алып туруп концерт коюп кеткендер бар дегендей. Ал эми биздин жамаатта жана айтып өттүм, 35-40га жакын артист келет. Ал жерде жанагы курулдарыбыз, ырчыларыбыз, комузчуларыбыз, бийчилерибиз ошондой чоң жамаат менен келип койгон концертти менимче баалап көрөт болуш керек деп ойлойм элдерчи. Негизи өтө көп эмгек жумшалат да концерт үстүнөн. Теги ошончо жамаат алып кетиштин өзү канча түйшүк. Алардын коопсуздугу, анан эми башка каражат чыгарышчыларды айтпай эле коеюн. Бирок ошентсе дагы ушу элди биз тарбиялашыбыз керек да, негизи ушу коомубуздун күйлөрүн укканга, кыргыздын элдин ырларын укканга тарбиялашыбыз керек. Жалаң эле жанагындай шоу концерттерди кое бербестен, ушу аралаштырып, арасында шоусу да бар, удулу да бар, күйлөрү да бар, ырлары да бар, бийлери да бар дегендей, көп тармактуу кылып коюшубуз керек. Туура, негизи көпчүлүгү ушундай жакшы сапаттуу концертти баалабай калышат да, себеп бар да, азыр агайыңар айткандай, баягы 4-5 адам, 3-4 адам болуп эле концерт кое беришет го. Ошолордон көрөт дагы, анан кийин элдин табити бузулат да. Баягы эле 3-4 келет дагы ошондой концерт болот деп, табит ошондон бузулат. Анан эми ойлоп атабыз биз мына Шакыра Талипова эжебиз, Арзыбек Бейдияров агайыбыз, куудулдарыбыз, мен деген эл артисттерибиз бар, Анарбай Райымбуканов деген эмгек сиңирген артистибиз, Токтомурат Осмоналиев, биздин филармонияда 2 эл артистибиз, 2 эмгек сиңирген көзгө басар. Манатчыларыбыз келет дегенде, жалгыз эмес, мына Гердей сунайчыларыбыз келет дегенде. Ооба. Жарчылары, бардык жанр бар да, кыскасы. Ооба, чындыгында бирде өткөндө 8 мартта мен бул жакта болдум. Бияктагы областтын жетекчилери чакырды эле, конок болуп кетиңиз деп. 8 мартта аялдардын майрамы да. Анан ошондо концерт уюштуруп коюштур биякта. 4 күн концерт Гүлшайыр Садыбакасы уюштуруптур. Дагы 2 күн башка концерттер болду, 6 концертке катыштым. Бирок кемпирлер келди, абышкалар келди. Эл ашлак. Эми буларга эмне керек? Буларга жандуу үн менен ырлаш керек. Ушундайга келишиптир. 89дагы апа келди. Апа келип сахнада отуруп, колун чап, ушундай жандоочулар укмуш көп экен. Жандоочулары ошо күн туулган күнү болуп калган экен. Туулган күн ошол сахнадан өткөрүп кетти. Мен азыр айтат элем ушул экрандан. Ушул туулган күнү болобу, жанагындай бир майрамдар болсо келип биздин концерттен өткөрүп кетсе болот экен. Ал байбичеге биз жоолук салдык. Кадимки эле баягы ресторанда отургандай болуп кеттик. Сонун концерт өттү. Монда кол чабуулар, элдин баары аны куттукташып. Нар жактан дәвресинин туулган күнү болуп кетти, бир убакта карасаң. Бизге жаргал болду, жандуу менен ырдасаң, кыстырмайлар болот экен жанагындай. Жандоочулар келип кыстырып,
Эми аны мен мындай эле айтып атам, эми аны азыр концерт алып беле койсун, эми мындай каалоочулар болсо. Уруксат Бирок десеңиз. бири-бири менен жакшы байланышышат. Ресторанга тамак жеп жүргөндөн көрө жакшыраак отуруп концерт көрүп келген. Анан байбишени ошол жерден куттукташты. Мен айтайын, ушундай бир жакшы концертти көрдүм мен биринчи жолу. Жакында эле биз дагы ушундай жан дүйүндөгү бир концертке барып калдык, анан ошол жерден чындыгында байкадык да, элдин ушундай жан дүйүндө концертке аябагандай суусап калганын, аябагандай колдоп, кошо ырдап отурушту. Чындыгында башка концерттерде андай маанайды көрбөйсүң. Жан дүйүндө ушундай мындай кошо ырдап, кошо бийлеп, аябагандай колдошту да. Бийлеп татышты. Ошол жерден кадимкидей жана апабыздын эмеси тою эмеси юбилейим дейм, мындай туулган күнү өтүп кетти ошол жерде. Биз ырдап атабыз. Эже айткандай жөн отурбастан гүл бере беришип, букет тапшырып кыйнашты. Ушул болду. Азаматсыздар. Эми агай сизден бир чыгарым болгалы. Мен өзү баягы үнүм кичине эме болуп турат, ошо мындай дуэт ырдап коелу. Сонун болот анда. Биз күткөндөй. Эки жүрөк деген чыгарма бар, эми телегиңиздер тегиз болсун, улуңуздан эгиз болсун дегендей, эгиз жүрөктү ырдап. Ай жаман эриттиңер го, мен кошуп кеттим. Сүйүлөр ашып-ташып дегенде сүйүү сезимдер козголуп кетти. Базарбай акеңер аккордеонду катырат да бул. Азыр жетекчи болуп алып кичине жалкоо болуп атат. Эки жака кетип баягы жетекчилик милдетин аткарып. Жоксо менин эң чоң аккордеончум балам деп коем. Биринчи эле Жалал-Абадка келгенде ушу Базарбай менен репетиция кылып мен казармандын сонун бир жээгинде концерт берип,
ошондо таанышкан ошо менен чогуу иштеп келатам да ошо убакка чейин. Мына азыр эми директор болуп ичине жалпы болот. Кол бошобой калат. Ооба. Карасы кандай ырдаган келет а? ооба чындыгында аябагандай сонун чыгармага ээргип баратып кичине тексттен дагы кайып кеттик эми фильтрлеп болуп коесуздар мына 20 март күнү эми Ош шаарында концертиңиздер болот. Андан кийин концерттик тур кайсыл жакта уланат агай? Бизде аябай мына майрамда иш көп да, баягы 20 күнү бул жерде болсо 21 күнү уже Жалал Абад областынын центринде концерт номерлер тартуулаш керек, кыздарыбыз ырдаш керек. Андан эле 22 күнү Баткен областынын кыздары менен Жалал Абад областынын Сармердени бар жигиттерин. Артисттер салып алып туруп бул жака кетебиз Баткенге. Андан келип туруп, андан кийин тиги биздин эме конкурстар болуп атат оркестрлердин. Ага даярдан анан Бишкекке барыш керек дегендей. Андан кийин да чыгармачылык концерттер бар. Чоң концерттерибиз көп да. Анан күзгө баягы күчтүү топтоп туруп Бишкек шаарына койсок деген пландар бар. Концерт коебуз. Ойлогон ойду жылдар эле кыстаган турмуш жеңип, пандемия болуп, финанс тартыштыгы болуп, эми буйруса быйыл ишке ашат деген ойдобуз. Агай ушинтип айтып олтурсаңыз мен ойлонуп калбадымбы? Күндө майрам, күндө той болсо, анан турмуш тиричилик бар, жумуш бар, концерт бар, ар жака чуркап жүрүп анан чачылып кетпейсиздерби деген бир суроону бергим келип атат да силер. Канча жетишесиздер, канча убакыт бөлөсүздөр? Ишибиз да. Ишибиз аябай азыр дагы эртең менен уктаган жокпуз да биз. Кой кечигип калбайлы ошо. Мен айтып атпайм, жолдо келип сүйлөшүп келатам, чыгармачыл адамдар кемчөн тойрак болот окшойбуз. Ошо элдин баары уктап алса таңым алып эчтеп туруп алып кетебиз. Эл турганда биз ырдап турайлык деп, малайын көтөрөйлүк деп. Ошондо эл журттан да кээде чыгып каласың, тиги бая айткандай жамандык жакшылыктарга бара албай калабыз. Бүрсү күндү абабыздын жылдыгы таяка бара албай калабыз, жака кетебиз. Бир тууган абам. Себеби иш деген иш экен, биздин жеген наныбыз да биякта да кылышыбыз керек дегендей. Ошондой моменттер болот. Ошо багы чыдап чыгармачылыкка, багы искусство требует жертв деп коет орустар. Ошондо бардыгын кээ бир нерселерди Курмандыкка чалышка туура келип калат да. Эми биз мамлекеттик ишканада иштеп аткандан кийин алган айлыгыбызды актап, талантыбыз даяр табар да, аны сата да билишибиз керек да, өткөрө билипчи. Анан биринчи планга кээде чыгармачылыкты ишти коюп туруп, семьябыз, үй бүлөбүз экинчи планга калып калат да, биздин үй бүлөдө. Анан көпчүлүк жаштар ойлошот, улуу муундагылар үй бүлөсүн жайлап, уул кызын чоңойтуп, жайлап койгондон кийин кыздарын коюп туруп, бул жакта иштеп, тиякта иштеп. Барына азыр деле колу бошойт. Дагы деле азыр балдарды үйлөп жайлап койдумбу? Кыздарды барып ордондогон эми неберелер. Ошону айтайын деген баягы жаштар ойлошот да эже. Булар улуу муундагылар балдарын үйлөп жайлап койгон, булардын жумушу жок дешет да. Биз вовремя ишке келсек, жок андай эмес. Ал адамдын жоопкерчилигинен. Биз деле алардай жаш болгонбуз, балдарыбыз жаш кезинде үйгө камап коюп иштегенбиз. Ал баягы үйлөп жайлап иши бүттү дегенден эмес, адам баягы жоопкерчилигинен болот да. Дейин дегеним. Чоң рахмат. Сиздерге аябагандай чоң ыраазычылык билдиребиз. Атартып дал ушул Жалал Абад жергесинен эртеле бизге келип бергениңиздерге, сиздер менен дагы да болсо маек куруп, жагымдуу үнүңүздөрдү угуп, ыр да толкубуз келип атат. Бирок убакыт деген убакыт экен, бизге убакыт ченөлү. Андыктан негизи сөзүңөргө, ырыңарга чындап тойбой калдык. Биздин көрөрмандар дагы баягы суусап тойбой калды. Буюрса кайрадан сиздер менен дал ушул жерде жолугушабыз деген жакшы бир тилектерибиз орундалат деп үмүттөнөбүз. Эми соңунда барыңыздарга эркин микрофон, эл журтка, жакындарга кайрылуу өтсөңүздөр болот. Эми мен ушу жамаатка, ушул телевидениянын кызматкерлерине чоң рахмат айтам, айнанайымдар. Келаткан Нооруз майрамыңар кут болсун, ден соолук болсун, жакшылык тап келсин. Жалпы элге айткым келет, биздин өлкөбүздө жакшылык болсун, токчулук болсун. Эң негизгиси ынтымактуу бололу, бири-бирибизди сыйлашып, бири-бирибизди урматтап, анан бай өлкөлөргө кошулалы, ошону каалайм айланайын. Рахмат эжеке. Эмне заман алтындай заман болсун, алтын башы заман болсун. Негизи дүйнөдө кыргыз элинде тынччылык болсун, заман согуш болбосун дегенде, бай мамлекеттерден бололу. Анан 20 күнү концерттен күтөбүз, 20 март күнү. Буюрса. Агай келиңиз. Сиздерге чоң рахмат, бизди чакырып ушундай элге көрсөтүп, биринчиден сиздерге чын ден соолук, узун өмүр каалайбыз. Ушул чыгармачылык жамаатыңыздарга дагы көп ийгиликтер болсун.
Кыргыз элибиз аман болсун, кыргыз мамлекетибиз өнүп өтсүн, токчулук, барчылык, молчулук болсун. Рахмат, Чынар эжеке, келиңиз. Кыргызстаныбыз өнүгүп өсө берсин, заманыбыз тынч болсун, кырманыбыз данга, коробуз малга, дасторконубуз нанга толсун. Нан болсо ырда болот дегендей, заманыбыз тынч болуп, 20 март күнү 18:00 Ош областык Рыспай Абдыкадыров атындагы филармонияда, Жалал Абад областык Токтосун Тыныбеков атындагы филармониянын жалпы жааматы сиздерди күтөт. Чоң концертибизге келип көңүл ачып кетиңиздер. Рахмат, сиздерге дагы бекем ден соолук, узун өмүр тилейбиз. Ылайым баардык тилектерди Кудрет кабыл кылсын. Эң башкысы баягы алтын үнүңөр өчпөстөн, жүрөгүңүздөрдө эч убакта бырыш болбосун, өмүрүңүздөр узак болсун. Буюрса, көрүшөбүз, жакшы күндөрдө. Телекөрүүчүлөргө дагы айтып өтөбүз. Биз болсо түз эфирибизди улантабыз, андан соң кайрадан кезигебиз.